muğallimlerin kırgızmanı. Biz ay 2025 okuvchilardan jalp bağlı el aralıq programması. Bu жерде muğallimlerimizden biz ay 2025'te okuvchilar менен birgelikte iş planının negizinde alып барган иштерин. Ал эми биздин muğallimlerin жалпы республикалык тестиклөөгө даярдалган папкалар, окуучулар менен иш пландын негизинде алып барган иштери папкасы былтыркы жылга салыштырмалуу muğallimlerin эмгеги менен жашыл жылы жакшы ийгиликтерге жетишти. Биздин мектепте олимпиадага даярдоо папка, muğallimlerin папкасы иш пландын негизинде окуучулар менен алып барган иштери. Улуу Усат muğallimimiz Гапыр Мадаминов агайдын бир канча устат шакирттерди тарбиялап чыгарды. Биздин агайдын китептерин окуп келүүдөбүз. Усулдарын дагы колдонуп келе жатабыз. Саламатсыздарбы? Биздин Сүлүктүү шаарыбызда жаш мугалимдер мектеби уюшулган. Ал мектепте биздин бир канча мугалимдерибиз өз билимдерин өркүндөтүп, ар түрдүү семинарларга, тегерек столдорго катышып келет. Ошондой эле заман талабына жараша биздин мугалимдер санарик сабаттуулугун колдонуп, окуучуларга сабактарды жагымдуу жана жугумдуу өтүш үчүн ар түрдүү сайттарды, нейросеттерди колдонуп, кызыктуу викториналарды, презентацияларды, тесттерди түзүп, мына отурган колдонуп, сабактарын өтүшөт биздин жаш мугалимдер. Бул жерде QR-кодду дагы өзүбүз даярдаганды билет. Биздин ар бир жаш мугалим бул жерде санса, мына сайттардын кантип колдонуусун көрсөтөт мугалимдерге. Даяр. Эгер билбей турган жаш мугалим болсо, ошол QR-код аркылуу ошол сайттын кантип колдонуш керек, сабакка ошол боюнча маалымат алса болот. Ошондой эле биздин жаш мугалимдерибиздин ар биринде устаттары бар. Устаттар менен тыгыз байланышып иштейбиз. Устаттарыбыз ушул жардам беришип турат. Ошондой эле биздин быйыл 2023-2024 окуучу биздин мектепке жакшы жылдардан болду. Жемиштүү себеби жаш мугалимдер сынагына биздин мектептен 4 мугалим катышып, анын экөөсү Миталик кызы Бурлай жана Разбекова Толгонай биринчи, экинчи орундарда алды. Ошондой эле 2023-2024 окуу жылынын мыкты мугалим сынагынын областык турунун жеңүүчүсү, республикалык турга жолдомо алган биздин мектебибиздин сыймыгы, санарик мыкты мугалим Бердиева Бурлай Сариева. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучулары жана коноктору. Бүгүнкү иш чарада мен өзүмдүн иш тажрыйбам менен бөлүшүп жатам. Иш тажрыйбалар бөлүшүүдө бир канча өз билимин өркүндөтүү папкаларын даярдап, сиздер менен тааныштырам. Ошол учурда тажрыйбалар бөлүшүүдө бир канча папкаларды даярдадык. Бул папкалар мен өзүмдүн иш тажрыйбамдан алынган. Эң алгач эле нормативдик документтердеги папка. Бул папкага билим берүү мыйзамы, мамлекеттик стандарт, предметтик стандарт, анан базистик окуу план жана өз предмети боюнча календардык тематикалык план камтыдым. Ал эми жогорудагы өзүмдүн тарых, адам жана коом сабактарын өткөндөн кийин мен албетте окуучулар натыйжаларын көрүп келет. Ошон үчүн окуучулар бул сабактарга катышкандан кийин өзүмдүн актыгым менен практикалык иштер жасадым. Бул практикалык иштер чиймелерден, курат схемалардан жана атайын окуучулар укуктарын жазат, мисалы кийингиси болсо сөздүктөр менен иштейт жана таблицаны толтурат. Ошол учурда кошумчалар айткым келет. Албетте буну айтпасак болбойт. Кыргыз Республикасында бүтүндөй өлкөгө таанымал Мадаминовдун эмгегини жана ачыктыкту пайдаланып атабыз. Бул учурда андай менин башка белгилегеним текстти окуп туруп мындай негизин бөлүп алуу бул бизге өтө маанилүү да. Балдарга сабактын кем анын ичиндеги негизги ойду гана беребиз. Ошол учурда мен ушундай практикалык иштерге көңүл буруп жасап койдум. Ал эми биздин Рустам Жолбаев атындагы номер 4-жыл мектебинде окуу керемет долбоордун ишмердигин жүргүзүп жатат. Башкалык мугалимдердин милдеттери ар кандай рак стратегияласы, адабий билим стратегиясы, сырткы окуучулар, андан кийин кийизден жасалган китептерди жасап, мына ушундай кийимди жетишкен мектебиздеги окуу керемет. Элимизде баарыбыз бирден бир нейрон иштетели чаппайбыз эле. Колуңуздарда коюп туруп, сону жасайбыз. Кулак, окей, кулак, окей, биз аны окей, кулак, окей, кулак. Балага ошону жасоо үчүн кыйын болот экен. Ошондо мээ кыйналат го, ошону ишке түшөт экен. Анан кийин бул уже качан жаппа болгон, уже башка көйнүктөр. Бир канча көйнүктөр бар. Ошонун баарын балдарына аткарабыз.
Ал окуу залында биз моундай китептерди алып, энциклопедиялар толтура энциклопедияларды ушул том менен алып, ушулар жакшы түрткү берип атат. Анан ушул жакшы жетишкендиктерибизди биздин мектепте аллея уюштуруп спорт айланып атат. Ошол аллеябыздан бир үзүндү бул жерге алып келип чагылдырууга аракет кылдык. Ошол бунун ичинде көбү жетишкен ийгиликтерден